Assalamu alaikum, YouTube көрүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр. Туугандар, сатууга ушул Карагашка өспүрүм чыгат. 3 жашка толду, жаска дулатке. 3 жаш болду. Дулатке бул өспүрүмдү өзүм барып көрүп алып келгенбиз. Каяктан алып келгенбиз, кандай жылкы, ушул боюнча маалымат бериңчи. Буну өзүм бүгүн 11 күн болду келгениме, Омскиден алып келдим. Бунун атасы Польша. Атасы Польша ошондо, Энеси Орловский экен. Өзүм барып алып келдим муну. Бул лично айгырды дагы, энесин дагы ошол жакта турганда көрүп өзүңүз алып келгенсиз буну. Өзүм көзүм менен көрүп ошол местодон алдым, Омскиден. Бунун атасынын видеосу барбы жок бизде? Атасынын сүрөтү бар менде. Сүрөтү бар, Документальный Польша. Документальный атасы. Европадан келген ат экен, Карагашка экен туугандар. Жашы 3 жаш экен. Моюнун узундугу, сооруларын көрсөңөр болот туугандар. Жаны бар. Моюн өтө узун экен. Ал тактап тура бериң. Дулатке бул өспүрүмдүн бою чоң экен. Канча чыгат? Bunun boyun uğrayınca baldar salıp görüştü. 1.68 dedi, 1.69 uşunday. Евро уровенге 1.68-69 чыкты бы? Евро уровенге, ошо уровенде алып келип сен işte. Чоң экен жаны бар, Дулатке аттын ден соолугу, буту колу тазабы? Ден соолугуна, бутуна, баардык жагына жооп берем. Таза, Таза. Бул азыраак эле минилиптир. Али жакшы базар жолун билбейт. Бул жаңы үйрөнчүк экен. Жаңы үйрөнчүк. Буну алган адам өзү тарбиялайт да, Кудай кааласа. Чоң нерсе экен, жаныбар. Ким алса, ошо насип кылган адам тарбиялап алат. Дулатке эми бул өспүрүмдүн акчасын айтың, акчасы канча? Акчасын эми келген адам жана келип көрүп, бул видеодо кээ жагат, кээ жакпайт. Аттын үстүнө келип көрсө, мүмкүн чечип келишим бада келип атты көрүп алышат. Кыскасы ат үстүндө соода болот экен да? Соода болсо берем. Жакшы. Туугандар, мына уктуңар маалыматын алып бердик. Дареге аксыда туугандар. Ушул өспүрүм кимге жаккан болсо, эми болгону туугандар азыр 3 жашка эми толуптур да. Атасы Европа, бээ болсо Орловский бээ экен туугандар. Өңү дагы чуң бар экен, Карагашка. Эти дагы азыр орто экен, Сен кыйналып келди дейм жолдон азыр, 9 күн болду келгениме.